Жакында эле Алай районунда жаш өспүрүмдөр арасында уурулук фактысы аныкталган. Укук коргоо органдарынын берген маалыматына ылайык, алар дүкөнгө каракчылыкка киришип тоноп кетишкен. Бирок көп узабай колго түшүрүлүп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бул азыр өткөн жумада ошол уурулук фактысы менен 2-3 бала кармалган. Ошол 2 эле бала ошол 2 учур уурулук кылып, ошо магазиндерге кирип, ал жердеги акчаларды, кассада калган акчаларды, жанагы суусундуктарды уурдап ушул учурга катталган. Мындай кылмыштардын алдын алуу максатында бүгүн Кара Суу райондук администрациясынын залында чоң иш-чара өттү. Жыйынга айыл өкмөт башчылары, айыл аксакалдары, ата-энелер жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Ким 16 жаштарга жетпей берип атат, ошолорду биз коомчулукка алып чыгып, биз даже бул жерге алып чыгып, тиешелүү укук коргоо органдары менен даже иш козгош керек аларга. Иш-чаранын жүрүшүндө өспүрүмдөр арасында көп катталган рекетчилик, жашы жете элек никеге туруу, ата-энесинен эрте ажырап кароосуз калып, ар кандай мыйзамсыз иштерге катышып калып жаткан балдар тууралуу маселелер талкууланып, аны болтуруу чаралары айтылды. Бул илгери өзүңүздөр билесиздер, биздин каада салттарда эле илгери көп маселени аксакалдар чечип койчу жерлерде. Бул ошол эле жана ажырашуу маселесин чечип коет. Аксакалдардын сөзү күчтүү болуш керек да. Анан ошентип мына жеринен айылдан ошо балдарды өспүрүмдөр ошентип коом ошол тарбиялап келсек, анан ушундай көп кылмыштуулуктан айрылабыз деген ойдомун да мен. Маселен, Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медицина борборуна өткөн жылы жашы жете элек никеге туруп кош бойлуу болгон 16 учур катталган. Мындай көрүнүштөр коомчулукка терс таасир калтырып, көнүмүш адатка айланып баратканы коом арасында кооптуу көрүнүш экенин дарыгерлер белгилешет. Анализ жасасак, арасында мигрант болуп, например, ата-энелери иштеп кетип, кароосуз, көзөмөлсүз калган кыздар, ушундай адашып, жыныстык катнашка барып, кош бойлуу экенин деле даже түшүнбөгөн кыздар келет да бизде. Билгенде эле сразу эмнелерге беребиз? Участковый милицияларга, жергиликтүү участковый милиция. Алар иштерди териштиришип, иштин чоо жайын аныкташып, ошого карап, үй бүлөнү толуктаган учурлар да болот бизде. Иш-чаранын соңунда Кара Суу районунун акими тарабынан айыл өкмөт башчыларына өздүк бюджеттин эсебинен айыл аксакалдарына жыл сайын 50 000 сомдон сыйакы бөлүп берүү тапшырмасы берилди. Анткени айыл аксакалдарынын жардамында элеттеги терс көрүнүштөрдүн алдын алууга болот. Эртөштүк Нурбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР Ош.